Больницадан төрөлгөндө чыдап кеткиле дегенде көздөрүн бакырайтып кишинин жүрөгүн ойготконуна чыдаган жок, чыдай алган жокпуз балабыз да. Жүрөктөгү баягы биз эркек экенбиз, бирок эркек болсок деле жүрөгү оорчу эле нерсе экен. Көзүн тостойтуп кичинекей балдар ойноп атса, ошолор менен ойногусу келет. Жашайбыз, көтөрүп келатканда бала болсо дагы сезет, бетиңен өпкүлөп, ыраазы болот, көтөрүп чыгып келатканынан чарчаганыңды унутуп каласың. Өзү да баягы кичинекей болсо да бизди аяйт, аябай эле аяйт. Бүгүндө кызыбыз Мүрөк 6 жашта. Такыр басып көрө элек, көз алдынча төрөлгөндөн бери такыр басып көрө элек. Эми эле ушундай хадынок менен басып калды. Ушундай хадынок менен басып алып, азыркы күндө аябай сүйүнүп атат менин кызым. Мен мама карачы мени, мен өзүм эле басып калдым деп. Кызымды таштап кетчү да эч кимим жок. Менин кызымды мага каралашып жардам берген кишим жок. Башкалардыкындай, балким мен өзүмдүн мамам болсо, балким мамам келип мага кызымды багып жардам берсе, өзүм иштеп чогултат белек. Менин дагы мамам жок. Менин мамам негизи таштап кеткен 5 жашымда эле. Мен өзүм 5 жаш кезимде мамам таштап кеткен, өзүмдүн мамам. Мамасы жок, чоңойгон, чоң эне, чоң атам чоңойткон, папам үчөө. Ошо мен азыр ушу кызымдын басып кетишин аябай суранып, тиленип, ушу 1-класска кызымды жетелеп алып барсам деп Кудайымдан суранып отурам. 1 жашына чейин баягы жаңы төрөлгөн кезде ошо мындай эчтекени биле элек кичинекей кезиндечи, ошо көптөр айтчу да кызың жиндирээк, жинди болуп калат, кандай кыласың кийин чоңойгондо деп, даже эме таштап кеткиле деген да сөздөр болгон да. Бирок биз андай кылган жокпуз. Мен ошондой сөздөрдү укканда мен өзүмчө отуруп Кудайдан суранчумун да, Кудайым, ушу кызымдын буту баспаса да мейли жок дегенде акыл эси ордунда болсо экен деп ушинтип суранчумун да. Азыр Кудайыма шүгүр, баары жакшы, акыл эси баардыгы жакшы азыр. Только эле ушу буту эле баспайт да. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен атым Айпери. Мен ушул Жалкыбаева Мүрөктүн апасы болом. Биздин кызыбыз 17-жылы төрөлгөн. Ушу төрөлгөндөн бери эле биз больницалап жүрөбүз. Ушу төрөлгөндөн роддомдон түз эле ушу жал больницага барып текшерилип, ошол жактан бизге диагноз коюп беришти. Врожденный двухсторонний вывих бедра, анан артрогриппоз деп 2 диагноз коюп беришти. Бул 2 жамбашы тең чыгып төрөлүп, анан тизеси жакшы бүгүлбөйт кызымдын. Ошондон бери эле биз кызыбыз 10 күн дегенде лечение алып баштадык. Массаж, ЛФК, ошондой парафин, электрофорез дегендерди алып азыркы убакытка чейин алып келатабыз. Ар бир ай сайын алабыз. Мурун 3 айда бир алчу элек, азыр болсо ай сайын алып калдык. Аз котур кайда чалайын. Мама, өзүм алып алдым. Азыр балдарга эметелек да, жакшы көнелек да. Мен карнок менен жакшы көнүп калды, балдар менен мотип мен карнок тургузуп берем, анан акырын басып кетет өзү. Басары
түз атырын шашып. Havayla kulak bitme havayla. Basar. Basar. Бир жашына чейин баягы жаңы төрөлгөн кезде ошо мындай эчтекени биле элек кичинекей кезиндечи ошо көптөр айтчу да кыздың жиндирээк жинди болуп калат, кандай кыласың кийин чоңойгондо деп даже эме таштап кеткиле деген да сөздөр болгон да. Бирок биз андай кылган жокпуз. Мен ошондой сөздөрдү укканда мен өзүмчө отуруп Кудайдан суранчумун да, Кудайым, ушу кызымдын буту баспаса да мейли жок дегенде акыл эси ордунда болсо экен деп ушинтип суранчумун да. Азыр Кудайыма шүгүр, баары жакшы, акыл эси баардыгы жакшы азыр. Только эле ушу буту эле баспайт да. Кандай ылдый болуп, кайра өйдө болуп, бутун түздө. Мындай түздүйт да мүмкүн бутту мындай түз кылат деп өйдө эле. Эме отур. Отур ылдый. Отур дагы. Өтө эмес. Тур. Аяğı hareketçi turbayım. Ушундай. Үстүңкүсүн кармабайсың. Шведский стенки менен жасаганда кичине оңойраак да, түз болуп, ылдый болуп, түз болуп турат, а могул кармаганда колу да тайгаланат, кичине ыңгайсыз болот бул жак. Бирок такыр жасабай койгондон көрө ушинтип коебуз да, кичине болсо да. Молодец. Питерден мондай дагы тапчкени жазып берген. Бизге атай өздөрү жасап мунун бутуна эме ылайыктап жасап беришти да. Муну деген эме кечинде уктаган убагында кийип жатат да күндө. Эмнеге жардам берет экен? Бул деген буту деген азыр деген ошо монтип баспай, бул баспаганга буту бир аз согончогу монтип өйдөлөп атыптыр да. Анан ошону мындай ылдый кылыш керек деди да. Ушуну операция болгуча ушундай буту ылдый болсун, анткени муну да кийбесек буту ошентип согончогу өйдө болуп калса, кийин ал жагына да операция жасаш керек болуп калат деди да. Буларды ошо эмеден Питерден келген эле ошо тренировка кылып баштадык. Ушундай строго күнүнө 1,5 саат кылып кылабыз. Муну колдоруна кармап, колуна күч келтирип, ошо колдору күчтүү болсун деп ушундайды жазып беришкен Питерден. Анан бул таяктагы ушундай эме мындай жанакы пресс качать эткенге жардам берет да бугачы кичине, анткени бул өзү такыр өз алдынча чоң кишилердей болуп тура албай атат да. Анан ошо муну колуна минтип кармап алып, анан минтип туруп, мен биягынан кичине бир аз жардам берип тартып ушундай кылат муну менен. Муну менен үйдөн мындай жөн эле ошо денесине кан жүгүрүп турсун, буту колуна деп, мунусун колуна минтип эметет, кан жүгүрсүн деп, мунусун тамандарына. Жашайбыз, көтөрүп келатканда бала болсо дагы сезет, бетиңен өккүлөп, ыраазы болот, көтөрүп чыгып келатканынан чарчаганын унутуп каласың. Өзү да баягы кичинекей болсо да бизди аяйт. Аябай аяйт. Монтип күндө бир маал ушинтип мына монтип турабыз. Анткени биз массажга 1 айда 1 эле барабыз да. Ошон үчүн кан бул өзү көп кыймылдабаганга жараша ошо кан айлануусу жакшы болбой калат экен да. Ошон үчүн мындай ушинтип, анан бул буттарына да монтип ушинтип кичине кан жүгүртүүсүнө бир аз да болсо жардам беребиз да, ушундай кылыпчы. Анан муну менен
отуруп алат, өзүнүкү отурсаң. Отуруп алып муну колу менен жасайт, өзү эле. Колуңа жаса. Анан мен жанына отуруп алып мынтип бутуна мынтип коем, тамандарына. Көп ушинтип жасата бербейт, кээде жасатпай коет мага. Болду, кыйтыгым келип атат, мени кыйты кылып атасың деп. Көңүлү жакшы болсо өзү алып келет, мама кел буларды жасайлык деп ушинтип жасайбыз. Буюрса ушу 8-9 жашына макул 10 жашына чейин деле ушу кызым басып кетсе, аябай сүйүнөт элем. Анткени кыз киши да чоңойгон сайын дагы ар кимге көз каранды болгондо болбойт го. Ошон үчүн өз алдынча басып, жок дегенде ушул үйдүн ичинде тамак ашын өзү жылытып жеп, туалетине өзү барып, өзү жуунуп дегенде азыркы убакта мен жуунтам, көтөрүп алып кирип ваннага жуунтам, мага бир аз кичине жардам берип калды, аз ходунокду да коюп алабыз, кичине туруп берип жардам берет. Мурун мынтип көтөрүп алып аябай мага уже ыңгайсыз болуп баштаганда жуунтушчу. Азыр кичине өзү бир аз ошо ходунок менен басканы кыймылдап мага жардам берип баштады. Мен мама кел артты карап берейин, кел мен мындай туруп берейин деп кичине ушинтип жардам берип баштады да, кичине болсо да жеңилирээк болуп калды. Мен азыртан эле ушу кызымдын кийин чоңойгондо кандай болот, ушу кызым күйөөгө тиеби деп азыртадан эле ушундай нерселерди ойлоном. Күйөөгө тийсе дагы ушу кандай бала төрөй алабы деп өзү ушундай кичинекей баса элек, бирок ушунун баарын ойлойм да, мен азыр жатып алыпчы. Кандай күйөөгө тиет, ошого чейин тыңып басып, жок дегенде өзүнүн жумушун өзү жасаганга жарап калса экен деп ушинтип азыр кыялданам. Буюрса ал күн дагы аз калды. Аябай күтөбүз. Кудайымдан суранып ушу кызыбыздын басып кетишин. Бардыгы Кудайдан экен, Кудайдан эле суранабыз. Бирок Россияга барсак айтышты, бизде силерде шанс бар деди да. Басып кетишине шанс бар экен. Аракет кылып ошо операцияны кылдырып алсаңар эле, андан кийин после операции жанакы реабилитациясын дагы жакшы кылып алсаңар, буюрса шанс бар, басат кызыңар деди да. Анан эми баягы Кудайга шүгүр. Айла жок көтөрөт экенсиң, балаң экенсиң, чыдай албайсың. Кээ бирде экөөбүз баягы чарчаганда аябай сен көтөр, мен көтөр болобуз. Сөзүн ачык эле анын жашырган эмне. Анан кээ бирде мамасы бакшы ийне салып алат. Основной күнүнө бассейнге барабыз. Күндө бир жолу чыгып түшөбүз. Анан күндүзү менен жумушта кезде мамасы көтөрүп чыгып, көтөрүп түшүп, эме кылдырат, бастырат көчөгө. Азыр мага мындай астынан мынтип көтөргөн кыйыныраак болуп калды да. Мурун кичинекей кезинде ошондой эле көтөрчүмүн, азыр болсо артыма салып алып көтөрөм да, ошол кичине жеңилирээктей сезилет да мага. Мен ошентип келатсам, мени дагы жөн артыман, башыман, чачыман өпкүлөп, мамаком деп келет чыккычакты. Алдап. Мүмкө, бүгүндө кызыбыз Мүрөк 6 жашта. Такыр басып көрө элек, өз алдынча төрөлгөндөн бери такыр басып көрө элек. Эми эле ушундай ходунок менен басып калды. Ушундай ходунок менен басып алып, азыркы күндө аябай сүйүнүп атат менин кызым. Мен мама карачы мени, мен өзүм эле басып калдым деп. Мурун бир жерден бир жерге жетиш үчүн мени чакырчу, мама кел, мени тияка алып барып кой, мени бияка жеткизип койчу, мама тигини алып берип койчу деп. Азыр болсо кичине үйдүн ичинде ушул ходунок менен өз алдынча тиге жетип, буга жетип, өзү аябай сүйүнүп жыргап калган кези азыркы убакта. Анан ушу кичине күн жылыгандан бери биз эшикке дагы кичине чыгып ойноп калды. Эшикке чыкканда артыма көтөрүп алып чыгарам. Анан ушу ходунокду алып чыгып берем. Эшикте кыздар, балдар толтура, ушундай өзү теңдүү. Алар каалаган жерине каалагандай туруп басып чуркап жүгүрүп кетишет. Менин кызым калып калат, аларга окшоп жүгүрө албай, жетчү жерге жете албай. Ошондойлорду көргөндө аябай жаман болом. Азыр Азамат Байматов байкеге
кайрылып азыркы убакта ушу Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов байке келип бизди тартып жатат. Биз бул байке Азамат Байматов байке менен тети сбор жаңы ачылгандан баштап эле ушу сентябрдан баштап эле байкеге чалып жүрдүм, жазып жүрдүм. Ал байкебиз бошой албай, келе албай жүрдү. Анын ортосунда биз Питерге барып бир сыйра лечение алып, текшерилип келип, анан дагы эле байкеге кайра эле чала бердим үзүлбөгөн үмүт менен. Анткени биздин акчабыз топтолбой жатат. Буга чейин ушу Кайрымдуу бол фондунун YouTube каналынан көптөгөн ушу байкебиз көптөгөн балдарга, көптөгөн адамдарга жардам берип, колдоп келе жатканын көрүп, ушу байкеге мен да кайра чала бердим, жаза бердим. Анан азыркы күн ушул күнкүгө туура келиптир. Кудайдын буйругу менен мына байкебиз бүгүн келип бизди тартып отурат. Бизге дагы колунан келишинче жардамымды берем. Убакыт эми болду деп мына байкебиз эми келип бизди тартып берип атат. Сизге да чоң рахмат Азамат байке, ушинтип бизге убактыңызды бөлүп Бишкектен бери жол жүрүп ушака келгениңиз үчүн аябай ыраазыбыз. Ошол баягы ойлонбойт ойлоно албай койбойт экенсиң, ойлонот экенсиң. Азыр эми кичинерээк болуп жылдырганга мүмкүнчүлүк бар. Чоң ойгондон кийин улам баягы энеси апасы эле түтөт экен. Биз эркектер эшиктебиз көбүнчөсү. Ошол баягы кийинкисинде ойлонот экенсиң, ойлонбой кое албайт экенсиң. Анан эми азыр аракеттин үстүндөбүз, ошо кичине каражатыбыз окшошпой атат, бирок акырындан жолу толук боло элек. Анан эми баягы бала экен, балаңды чыдай албайт экенсиң. Мен улап кетейин да ушунусун. Буюрса, мектеп жашына да келип калды кызыбыз. Кийинки жылы ошо 1-класска бара турчу убагы келип калды. Мен ушу кызымды 1-класска мен жетелеп алып барсам деген тилегим бар. Азыр болгон оюм ушул кызымда. Ушу 1-класска чейин макул 7 жашында эмес, 8 жашында деле кирсин 1-класска, эчтеке эмес, ошого чейин басып алсак деген аябай чоң үмүтүм бар. Ошого жанталашып жүрөбүз. Мен өзүм иштейин десем иштей албайм. Азыркы убакта жолдошум эле иштейт, бирок анын жолдошумдун тапканы ушундай жашаганыбызга квартирада турабыз. Квартирабызга ичкен жегенибизге, кызыбыздын майда чүйдө лечениясына кетет, массаж, бассейн, ЛФКларга. Азыр өзүм такыр иштей албайм. Кызымды таштап кетчү да эч кимим жок. Менин кызымды мага каралашып жардам берген кишим жок. Башкалардыкындай, балким мен өзүмдүн мамам болсо, балким мамам келип мага кызымды багып жардам берсе, өзүм иштеп чогултат белек. Менин дагы мамам жок. Менин мамам негизи таштап кеткен 5 жашымда эле. Мен өзүм 5 жаш кезимде мамам таштап кеткен, өзүмдүн мамам. Мамасы жок, чоң ойгом, чоң эне, чоң атам, чоң ойткон, папам үчөө. Ошо мен азыр ушу кызымдын басып кетишин аябай суранып, тиленип, ушу 1-класска кызымды жетелеп алып барсам деп Кудайымдан суранып отурам. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө Кайрымдуу бол коомдук фонд деп ушу калк ичинде кайрымдуулук иштерине бир данакер болуп калсак экен, себепкер болуп берсек экен деген жакшы үмүттөр менен бүгүн аракеттер жүрүп келет. Бирок ушул аракеттер мына ушул үй бүлөгө дагы биздин келүүбүзгө бир түрткү болду. Бүгүнкү күндө кичинекей биздин кызыбыз, мекендешибиз, замандашыбыз Мүрөк мына ушул бүгүнкү күндө болгону гана 6 жашта. Бирок ушул 6 жаштагы кыздын тагдыры мындай балдакка байланып калбаса экен, келгилечи бир туугандар, мекендештер. Мындай уул кызды ата-эне аябай жакшы түшүнөт. Балдар кичине тумоолоп калса канча адамды ойлондурат, канча түйшөлтөт. Бирок монтип кызынын эртеңки келечегинен бир түйшөлүп, эртеңки келечеги туман болуп турган мондай ата-эненин жүрөгү өйткөн көйгөйлүү маселеси кызынын басып кетүүсү болуп турат. Ошол басып кетүүсүнөчү достор, бир күндүк жөн гана бир кафеге келип тамактанып кое турган
бир нафсине тыйып ошо бир 200 сом 100 сомдон болсо дагы бир единица салган акчабызды деле ошол жака которуп койсок, бир 20-30 сомдон болсо деле чогултсак, экран алдында реквизиттер ушул мөрөккө таандык, ушул үй бүлөгө таандык. Анан ушул колдон келишинче үй бүлө аябай аракет кылып атышыптыр. Ушул аракетине биз да чогуу аракеттенип койсок, бир жардамы болуп калып, мөрөк басып кетип, эртең бул бакыт, атасы болгон бакыт кандай сүйүнөт. Эне болуп туруп, мына ушул энеси канчалык сүйүнөт, мисалы Перизат, Айпери канчалык сүйүнөт эне болупчу. Эми бир эле мөрөк эмес, жакындары баары сүйүнөт. Ошого себепкер болойлу, достор. Эң башкысы Кудай ыраазылыгын табабыз. Кудай берген ырыскыны жумшап, анан азыр көзүн балбылдатып отурган биздин кичинекей мекендешибиздин басып кетүүгө өзү да ушунчалык аракет кылып атат экен. Анан ошого колдон келишинче жардамдашайлы, достор. Кудай буйрса Аллах Тааладан көп-көп дуа кылайлы, көп-көп намазыңыздарда дуа кылып коюңуздар. Анан ушул биздин ушул атайын официалдуу YouTube каналдарыбыздан, Instagram баракчаларыбызды сиздер жакшы билесиздер. Бизден чыккан гана видеолорго жооп бере алабыз. Ошого гана салыңыздар. Биздин видеолорду көчүрүп алып туруп, өздөрүнүн реквизитин койгон учурлар болуп жатат. Ошолорго бир аз болсо да көзөмөлдөп, анан кол сунсаңыздар, ушул дарекке жетсин. Кудай буйрса. Анан ушул жерден туруп мына Бакыт бир тууганыбызга да мен аябай рахматымды, ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеби бүгүн кызы аял заты алсырап турганда аялын таштай качып, ушундай кыздардын жоопкерчилигинен качып туруп, мындай бир башкача жолдорго барган бүгүн биздин замандаштар, ага инилер бар. Бирок ошого жол бербей, ушул өзүнүн нике кайып деп коет, ушул аманатына кыянат кылбай, үй бүлөнүн бүтүмдүгүн сактап, өмүрлүк жарылын аяп, ушул апасы таштап кетсе дагы мен таштабайынчы деп жанында тирек болуп турган бир тууганга мен чын жүрөгүмө ыраазычылык билдирем. Бакыт, ушу бекем болуп, анан биз дагы катарга келдик. Анан биз да сенин катарыңдабыз. Кудайым буйрса ушул мөрөк жакшырып кеткенче видеолор чыгарып берип турабыз, достор. Бирге болойлу. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Көп-көп дуа кылып коюңуздар. Биз да дуа кылайлы, аракет кылайлы. Биргеликте ийгиликке жетели, достор. Анткени минтип баса албай туруп басып кеткендердин канчасына себепкер болдук. Көзү көрбөй кыйынчылыкта тургандардын көздөрүн көрүп кетишине себепкер боло алдык. Төшөктө оор абалда жаткан адамдардын төшөктөн туруп кетишине себепкер боло алдык. Бизде, сизде ынтымак бар, биздин күчүбүз бар. Аллах Таала күч кубат берсин, эч ким оорубасын. Бир мал бассейнди көтөрүп, чоңойгон сайын түшүп көрүлөт. Анан баягы түшүп көрүп жатып алган жокпуй. Артында бул күндөрдүн артында да жакшы күндөр бар экен. Унутпашыңдар экен. Жакшы баягы уламдан боесин сүйөк оозуна таштайт экен. Анан эми Кудайым буйрса, эми үмүт бул күндөрдүн аркасында да жакшы күндөр бар экенин унутпайлы. Кудайым буйрса, эртең бүгүн аябай зары болуп ыйлап турсак, эртең сүйүнгөнүбүздөн ыйлайлы. Жакшы. Кудайга шүгүр, ушинтип басат. Анан кичине только жанагы жан башын эле келтириш керек. Ушак менен ойноп эшикке чыккысы келет. Достору бул. Биякта достор болот. Жүрүмүккө бас. Аты ким мунун? Айтпайсыңбы досуңду? Сүйлөп койчу эми. Аты ким эле? Биз эми бул туралчу эмес. Санкт-Петербургга 15 күн лечение кылдык. Ошондон кийин каднокко тургузуп берди. 25 күн да. Жакшы мамиле кылышты. Баргандан кеткенге чейин. Орус дейбиз. Орус болсо дагы аябай карашты. Анан мынтип каднокко туруп, вообще ордун эле отура берчү. Ордуна жылчу эмес. Анан азыр бассейнге түшүп, весин түшүргүлө деген. 3 килограмм түштү. Бизге 7 килограмм түшүш керек. Да 4 килограмм июль, августта күтүп атабыз да, ошону көлгө түшүрүп. Анан биякта дагы жакшы биздин маңдайыбызга жазыптыр. Жакшы бассейндер бар. Инструкторлор менен ошолорго жазылганбыз. Анан баягы лечениянын үстүндө элебиз. Только баягы медицина кандай айтса бизге ошону кылып келатабыз, бирок ийгиликке жетебиз деген үмүтүбүз буйрса. Бүкүл аба эле берки Лелянын жөлү болбо. Бери тур Леля. Бияка бейрек туруп тур. Ким эле аты? Аты ким эле? София. Аба эле жыгылып кетпес София. Кел Софияга жет кайра. Көчөгө чыгып, мамасы бир маал бастырат, анан өзү дагы аракети жакшы буйрса. Анан бир гана Кудайдан. Учурашпайсыңбы эже менен? Ошол себеби. Каражат
жетпейт. Азыр канча каражат керектелип атат? Эми бизге общий жактан айтканда 3 миллиондой деп айтылды да. 3 миллиондой это приблизительно деди бизге Орус'та эмеден Санкт-Петербургдан. Биз деген буга чейин негизи сборду деген күзүндө сентябрь, октябрларда ачылган ушу 22-жылдын. Анан эң биринчи эле жанакы биз жеңебиз деген кайрымдуулук фондко кайрылып, ал жактан 300 000 сом чогултуп берилди. Анан бул Бостери ичиндеги туугандар, достор болуп ушул бир топ эле чогулуп калган, бир 15 000 доллардай чогулган. Ушул биз январь айында кеттик Питерге. Ошо январга, октябрдан баштап январга чейин бир 15 000 доллардай чогулган. Биз Питерге барып, ал жактан дарыланып, полный анализдерди өткөрдүк. Бир эле анализи биздики деген жана генетический анализдер болуп 40 000, 30 000, 20 000ден болот да, ошондой 5-6 анализ өткөрдүк. Прием аякта врачтары консультацияга эле 4 000, 5 000 рубль алышат экен. Ошондойлорду кылдык. Анан 25 күн реабилитациясын кылып, ошентип жүрүп келгичек бир 5 000 доллары короду да. Азыркы убакта биздин колубузда 10 000 доллар бар. Дагы бир 20 000 доллар чогулса, бир 30 000 доллар менен буюрса кетсек, операциясын кылдырып, анан после операции ал жактан бир жок дегенде бир 2 жолу реабилитациясын да кылып алсак деген оюбуз бар да. Эгер акчабыз жетишсе, операциядан ашсачы. Отур. Отур. Бул столду ушинтип баягы күнү магазинден алып бердим, ушундай ходунок менен эшикке чыкканда любой жерде эле эме скамейка жок. Ошон үчүн ушул столду алып алып, жанына бүктөп көтөрүп алат, анан каалаган жеринен отуруп алгандай болот. Отуруп эс алып алат, Эс алып, бир аз эс алып алып, анан кайра туруп ойноп кетет кыздарга. Ыңгайлуу экен, берки үйдөгү жыгачы стол оор көтөрө албайсың, бул бүктөлүп калат экен, ыңгайлуу болуп көтөрүп алат. Ева, Дагы ким? Ау. Ошентип улам эшикке чыгып ойногон сайын, балдар менен өткөн сайын уже Булар жашынмак ойносо, ары бери көрүнбөй, булар жашынып кетет да, боту болуп. больницадан төрөлгөндө чыдап кеткиле дегенде көздөрүн бакырайтып, кишинин жүрөгүн ойготконуна чыдаган жок, чыдай алган жокпуз, балабыз да. Буюрса жакшы, бир гана Кудайдан. Кандай болгон күндө деле биздин кызыбыз буту баскан күндө да, баспаган күндө дагы, бирок басып кетсе, андан дагы жакшы болот эле да, ушу кызым экөөбүзгө эле да жеңилдик, аябай жакшы болот эле да басып кетсе. Жүрөктөгү баягы биз эркек экенбиз, бирок эркек болсок деле жүрөгү оорчу эле нерсе экен. Көзүн тостойтуп, кичинекей балдар ойноп атса, ошолор менен ойногусу келет. Болгон аракетибизди жумшап атабыз. Барала таланам. Сизге да рахмат ушинтип убакыт бөлүп бизге келип бергениңизге.